Шолмат мырза, сиз устазыбыз менен качан кантип таанышкансыз? Ушул тууралуу баштасак. Абдан жакшы суроо. Анан уланбай экенин сөзүн улай, эгер уруксат берсеңиз. Арабтардын маңдай такын баягындай өтө күчтүү акындары мындай деп эскеришет өз сөздөрүндө. Ва иннал ахибба ахяу бa'да маутихим. Ушундай жүрөккө жакын адамдар көз үзүлүп, бул жалган дүйнө менен коштошкону менен жүрөктөрдө түбөлүк тирүү кала берет дейт. Ошол сымал Чубак устазыбыз ар дайым биздин жүрөгүбүздө, кадырман кыргыз элинин жүрөгүндө жакшынакай элестер менен сактала бермекчи. Ал эми суроого жооп бере кетсек, биз Ислам университетине тапшырган учурда 2007-жылы биринчи курсту аяктап, анан бизде шарият нормалары фыкых деп коет. Ошол сабактан алдыда сынак болмок. Ошол сынакка кантип даярдансак, кантип бул сынактан өтөбүз деп бир четинен ошого бушайман болуп, экинчи четинен даярдыкты көрүү аракетинде жүргөндө, Кокустан Борбордук мечитке кылчай аттап киргенде эле ушундай башкача бир түстө, ушундай бир жакшынакай адеп менен сүйлөгөн, ар бир суроого так жооп берип жаткан улуу инсанды көрүп көзүм шак этип түштү да, ичимен эгер бир болсо ушул адамды устаз кылып кармаш керек, ушул адамдан даярданып сынактан өтүш керек деген ой менен. Бул канчынчы жылдар эле? Ошондо 2008-жыл болуп калат. Исламскийге тапшыргандан кийин эле биринчи курсту аяктап аткан мезгилге туура келет. Демек бул устазыбыздын Кыргызстанга алгачкы окууну бүтүп келгенден кийинки алгачкы жылдарына. Албетте, устаздын ошол Уммул Кура Саудия мамлекетиндеги университетин аяктап, жаңыдан гана кыргыз элине келип, алгачкы илимий эмгектерин баштаган кези десек адашпаган болобуз. Биз элдин арасынан дагы Чубак устазыбыз айтып калат эле, калыс анан тариэл деген менин шакирттерим бар. Кээде маселени унутуп калганда, китеп карап отурбай, мына ушул шакирттеримден сурай калам деп дагы эскерген учурлар болду эле. Сиз буга чейин эмнеге эл алдына чыккан эмессиз? Биринчиден баягы урмат сактаган, анан адеп сактаган жакшы. Анткени адеп болгон жерде албетте иман болот. Биринчиден устазыбыздын көзү түрүү. Илгертеден илимий жаатта айтылган сөз бар. Ла юфти бил Мадинати ва Маликун хайюн дейт. Илгерки заманда имам Малик аттуу ушундай залкар алым өткөн. Ошол кишинин көзү түрүү кезинде Мединада эч ким диний жооп бербесин деген макал сыяктуу кеп тарап кеткен. Устаз тирүү турганда биздин бир элдин көзүнө чыгып, устаздан жыр талаша ошондой суроолорго жооп бергенибиз биринчиден адепсиздик, экинчиден ошол устаздын өзүнүн насааты менен силер азыр илимге терең сайылып, белиңер менен бекем бууп туруп, белиңерди бекем бууп, илимди алгыла деген насихатына амал этип, ошол убакта эле биз илим менен алектенген элек. Ошол себептен болсо керек. Сиз Али Аскар университетин бүткөнсүз, учурда магистратурада окуп жатам дедиңиз, Ооба. Качан бүтөт? Негизи ушул сапарга келүүдөн алдын магистратуранын экзаменинин жыйынтыгы чыкты. Кудайга шүгүр, жакшы алдыңкы баа менен өтүпбүз. Бул да болсо Кудайдын бир белеги. Эми ошо китеп жазылып, диплом жакталса, 1-2 жылдын аралыгында бүтүп калат деп ойлойм, Кудайдын буйрусу. 1-2 жыл, 1-2 жыл. Жакшы.